Атандашын кыймыл аракетин окуп туруп андан кийин дарбазаны көздөй жөнөттү эле. Ал эми эртең жаллап атты өз үйүндөгү беттештерин өткөрөт. Азыр болсо талас. Ой, сонун пас жана гол. Команда капитаны сонун пасты Улан Батырбек уулу чыгарып берди. Ал эми ал мүмкүнчүлүктү Руслан Жакыпов идеалдуу колдонду. Кайталоодон карап көрсөңүздөр, буруш татаал болчу, бирок бош болчу. Ой, карасаңыздар, катылган пас жана гол. Кандай сонун пас болду жана сокку андан да ишеничтүү болду. Ошентип эсеп сандары теңелип олтурат. Алымбек Султанали уулу бул голдун автору. Көрдүңүздөрбү? Алыскы бурушка кайра өзү ачылды. Жана сокку гол. Кандай сонун комбинациялык жүрүш жана бул голдун автору Багдөлөт Төрөбеков. Жөнөктөшү менен сонун пас алмашты. Оң канатка берди жана өзү ачылды. Аны караган эч ким жок болуп калды. Ошондуктан жакынкы бурчка топту кадап кетти. 1-2 экинчи ирет конокто. Ой, сонун топту алып алды. Пас жана кантип коргоочу урсек убакыт бүтүп калыптыр. Биринчи тайм 1-2 менен жыйынтыкталды. Ошондо таластан Карапов, 16-чы Мухаммадиор Абдувалиев, 13-чү Манас Абдрасул уулу дегенче спорт комитети ошентип эсепти теңеди. Жана бул голдун ээси Айдар Максатбеков. Азыр кайталоодон көрөсүздөр кандай Жерар клубуна келген пасты өзүнө кабыл алып туруп, тирөөчү оюнчу сыяктуу болгондо да капитанды жазгырып туруп, ушул жерден сокку кирди Давранбекке. Давранбек дарбазачын жазгырып туруп гол. Андан кийин пас орун алган болчу. Ал эми голдун ээси ушул Өмүрбек Алмазбеков. Ал эми Давранбек Маматкасымов идеалдуу пасты чыгарып берди. Дарбазачыны да өзүндө алып калды. Мына карасаңыздар. Ал эми керектүү жерде пайда болгон Өмүрбек Алмазбеков. Азыр болсо гол. 3-3-кө айланып кетти. Жана бул голду Бактөлөт Төрөбеков жасады. Ал дубль жасап отурат. Дарбазачынын буттарынын арасынан өтүп кетти. Рикошет болду окшойт. Бизге кайталоо гана керек. Мына карап көрсөңүздөр. Ушунчалык ишенимдүү сокку. Эсеп 3-3. Манас бири-биринин ашты ашып кем калбаган командалардын тиреши. Кандай сонун гол. Дарбазачыны жазгырып өттү дагы. Ошондо жакынкы бурушка топту тагыраагы бош бурушка топту таштап кетти. Аскат Мыктыбеков. Бул жерде мынакей карасаңыздар, дарбазачыны кантип алды. Дал ушундай Аскат Мыктыбеков. Талас кайрадан алдыга сурулуп чыкты. Мындай учурда ушул чечүүчү кыймыл аракетти жасап кете турган дал ошолор. Топ азыр. Ошондо дарбаза торунан орун алды. Эсеп 3-5. Албетте дарбаза бош болчу, андыктан негизинен өтө порталдуу бош дарбаза менен ойноо азыркыдай ушундай абал жаралып калышы ыктымал. Руслан Жакыпов дубль жасады, 9-чу номердеги оюнчу. Анын аткак тиреканы оюнга кошуу ийген. Сонун пас болду. Манас Абдрасул уулу топту калтырды. Давранбек гол. Манас Абдрасул уулу жаңылбасам экинчи голдук пасы, идеалдуу пасты чыгарып берди. Ал эми Давранбек Маматкасымов мына көрүңүздөр. Катылган сокку жана коргоочу ошто конокто ойноп жеңишке ээ болду.